24-bölüm. Aaron'dun uğuldары mындай bölündü. Aaron'dun uğuldары Nadab, Abuyut, Elazar жана Итамар. 2. Nadab менен Abuyut атасынан мурун каза болушту. Алардын уğuldары болгон эмес. Ошондуктан Элазар менен Итамар ыйык кызмат кылышты. Дөөт аларды кызматка бөлүштүрдү. Элазардын уğuldарынан Садокту, Итамардын уğuldарынан Акимелекти кызматы боюнча бөлдү. Итамардын уğuldарына караганда Элазардын уğuldарынын башчылары көбүрөөк болуп чыкты. Ошондуктан ал буларды мындай бөлдү. Элазар уğuldарынан 16 уруу башчы, Итамар уğuldарынан 8 уруу башчы. Аларды өкчөмө ташыргытып бөлдү. Анткени Элазардын уğuldарынан да, Итамардын уğuldарынан да ыйык жайда жана Кудайдын алдында башчы болуп турушту. Аларды лебилерден катчы болгон Натанаэлдин уулу Шемая падыша менен төрөлөрдүн алдында, ыйык кызмат кылуучу Садоктун алдында жана Абиятардын уулу Акимелектин алдында, лебилер менен ыйык кызмат кылуучулар тукумунун башчыларынын алдында тизмеге жазды. Өкчөмө ташыргытканда Элазар уруусунан бир үй бүлөнү, Итамар уруусунан бир үй бүлөнү алышты. Биринчи өкчөмө таш Жеоарипке, экинчи таш Жедаяга түштү. Үчүнчүсү Харимге, төртүнчүсү Сейоримге, бешинчиси Малкияга, алтынчысы Мияминге, жетинчиси Акоско, сегизинчиси Абияга, тогузунчусу Жейшуяга, онунчусу Шеханияга, 11-си Элияшипке, 12-си Жакимге, 13-сü Хупага, 14-сü Жешебапка, 15-си Билгага, 16-сы Имерге, 17-си Хейзирге, 18-си Апитсеске, 19-сü Петахияга, 20-сы Хискияга, 21-си Жахинге, 22-си Гамулга, 23-сü Делаяга, 24-сü Мазияга түштү. Исраилдин Кудай Теңиринин алардын атасы Ааронга берген буйругу боюнча, алардын Теңирдин үйүнө келип кызмат кылуу кезеги ушундай. Лебинин башка уулдарынын бөлүнүшү: Амрам уулдарынан Шубаел, Шубаел уулдарынан Жехдея, Рехабиядан Жишия, ал Рехабиянын тун уулу болчу. Житсардан Шеламот, Шеламот уулдарынан Жахат, Хеброндун уулдарынан биринчи Жерия, экинчи Амария, үчүнчү Жахазиел, төртүнчүсү Жекамам. Узиелдин уулдарынан Миха, Миханын уулдарынан Шамир, Миханын бир тууганы Жишия, Жишиянын уулдарынан Захария. Мерарнин уулдары Махли менен Муши, Жаазиянын уулдарынан Бено. Мерарнин уулдарынын ичинен Жазиядан Бено менен Шоям, Закур жана Ибри. Махлиден Элазар, Элазардын уулдары болгон эмес. Киш тукумунан Киштин уулдарынан Жерахмеэл. Мушинин уулдары Махли, Эйдер жана Жеримот. Уруулары боюнча лебилердин уулдары ушулар. Аларда өз бир тууганы Аарондун уулдары менен кошо Дөөт падышанын, Садоктун, Акимелектин жана ыйык кызмат кылуучулар менен леби урууларынын башчыларынын алдында өкчөмө таш ыргытышты. Уруу башчылары кенже бир туугандары менен бирдей укукта болду. 25-бөлүм. Дөөт менен аскер башчылар Асаптын, Эймандын жана Жедутундун уулдарын кызмат кылууга бөлүп коюшту. Алар лира тартып, арфа чертип, жез табак кагып, пайгамбарчылык кылып туруулары керек эле. Ушул кызматты аткарууга бөлүнгөн адамдар булар: Асаптын уулдарынан Закур, Жусуп, Нетания жана Асарел. Булар падышанын буйругу боюнча Асаптын жетекчилиги астында ойной турган Асаптын уулдары. Жедутундан Жедутундун уулдары Гедалия, Сери, Ишая, Шемей, Хашабия жана Мататия. Алто. Булар атасы Жедуттун жетекчилиги астында Теңирди мактап жана даңктап лира черте тургандар. Эймандан Эймандын уулдары Букия, Матания, Узиел, Шебуел, Жеримот, Ханания, Ханани, Элияб, Гидалетти, Ромамти, Эзер, Жошбекеша, Малоти, Отир жана Махазиот. Кудайдын сөзү боюнча анын даңкын даңазылоого коюлган падышанын көрөгөчү Эймандын уулдары ушулар. Кудай Эйманга 14 уул жана 3 кыз берген. Булардын баары падышанын же Асаптын, Жедутундун жана Эймандын көрсөтүүсү боюнча Кудайдын үйүндө кызмат кылып, атасынын жетекчилиги астында Теңирдин үйүндө жез табак кагып, арфа жана лира чертип ырдагандар. Бул өнөрдү билген, Теңирдин алдында ырдоого үйрөнгөн бир туугандары менен бирге алардын саны 288 эле. Алар кызмат кылуу кезегин билиш үчүн улуу кичүү, устат шакирт дебей өкчөмө таш ыргытышты. Биринчи кезек Асапка тийди. Жусуп үчүн, экинчи кезек бир туугандары жана уулдары менен Гедалияга тийди. Алар 12. Үчүнчү кезек уулдары жана бир туугандары менен Закурга тийди. Алар 12. Төртүнчү кезек уулдары жана бир туугандары менен Житсириге түштү. Алар 12. Бешинчи кезек уулдары жана бир туугандары менен Нетанияга тийди. Алар 12.
6-нчы кезек уулдары жана бир туугандары менен Букияга тийди. Алар 12. 7-нчы кезек уулдары жана бир туугандары менен Жесарелге тийди. Алар 12. 8-нчы кезек уулдары жана бир туугандары менен Ишаяга тийди. Алар 12. 9-нчы кезек уулдары жана бир туугандары менен Матанияга тийди. Алар 12. 10-нчы кезек уулдары жана бир туугандары менен Шимейге тийди. Алар 12. 11-нчы кезек уулдары жана бир туугандары менен Азариэлге тийди. Алар 12. 12-нчы кезек уулдары жана бир туугандары менен Хашабияга тийди. Алар 12. 13-нчы кезек уулдары жана бир туугандары менен Шубаэлге тийди. Алар 12. 14-нчы кезек уулдары жана бир туугандары менен Мататияга тийди. Алар 12. 15-нчы кезек уулдары жана бир туугандары менен Жеримотко тийди. Алар 12. 16-нчы кезек уулдары жана бир туугандары менен Хананияга тийди. Алар 12. 17-нчы кезек уулдары жана бир туугандары менен Жошбекешага тийди. Алар 12. 18-нчы кезек уулдары жана бир туугандары менен Хананиге тийди. Алар 12. 19-нчы кезек уулдары жана бир туугандары менен Малотиге тийди. Алар 12. 20-нчы кезек уулдары жана бир туугандары менен Элиапка тийди. Алар 12. 21-нчы кезек уулдары жана бир туугандары менен Отирге тийди. Алар 12. 22-нчы кезек уулдары жана бир туугандары менен Гидалетиге тийди. Алар 12. 23-нчы кезек уулдары жана бир туугандары менен Махазиотко тийди. Алар 12. 24-нчы кезек уулдары жана бир туугандары менен Ромамти Эзерге тийди. Алар 12. 5-нчы бөлүм. Жыйын башчыларынын бири Машаяктын азап тартканына күбө болгон, айкын көрүнө турган даңкка ортоктош боло турган мен силердин жыйын башчыларыңардан өтүнөм. Кудайдын силерге тапшырган үйүрүн кайтаргыла. Аны аргасыздан эмес, чын көңүлдөн, Кудайга жаккандай өзүңөрдүн герт башыңардын кызыкчылыгы үчүн эмес, ынтаалуулук менен, энчиңердин үстүнөн үстөмдүк кылуу менен эмес, үйүргө үлгү болуу менен кайтаргыла. Жыйын башчыларынын башчысы келгенде, силер даңктын соолубас таажысын аласыңар. Ошондой эле жаштар жыйын башчыларына баш ийгиле. Бардыгыңар бири-бириңерге баш ийип момун болгула. Анткени Кудай текеберлерге каршы турат, ал эми момундарга ырайым кылат. Демек Кудай силерди өз убагында жогору көтөрүш үчүн анын күчтүү колунун астында моюн сунгула. Бардык түйшүктөрүңөрдү ага тапшыргыла, анткени ал силер үчүн кам көрөт. Эстүү жана сергек болгула. Силердин душманыңар шайтан кимди жутуп жиберсем деп айкырган арстан сыяктуу тегеренип жүрөт. Ага бекем ишенимгер менен каршы тургула. Дүйнөнүн ар тарабындагы бир туугандарыңар да силер сыяктуу эле азап тартып жатышканын билгиле. Бизди Машаяк Иса аркылуу өзүнүн түбөлүк даңкына чакырып алган жана ырайымдын булагы болгон Кудай бир аз убакыт азап тартканыңардан кийин силерди өзү жеткилең, бекем, кайраттуу жана туруктуу кылат. Бийлик түбөлүктөн түбөлүккө аныкы. Амин. Силерге жазган ушул кыска катымды мен ишенимдүү бир тууган деп эсептелген Сыласка жаздырдым. Бул катты силерге кайрат берүү үчүн, Кудайдын ырайымынын чындык экендигин күбөлөндүрүү үчүн жаздым. Силер ошол ырайым менен жашап жатасыңар. Бабылдагы силер сыяктуу эле тандалган жыйын жана уулум Марк силерге салам айтып жатышат. Бири-бириңер менен өбүшүп саламдашкыла. Машаяк Исага ишенгендердин бардыгына тынчтык болсун. Амин. 3-чү бөлүм. Ошондо мен мындай дедим: Жакыптын башчылары, Исраилдин төрөлөрү уккула. Чындыкты силер билишиңер керек эмеспи? Силер болсо жакшы нерсени жек көрүп, жаман нерсени жакшы көрүп жатасыңар. Алардын терисин сыйрып жатасыңар, этин сөөктөрүнөн ажыратып жатасыңар. Менин элимдин этин жеп, терисин сыйрып жатасыңар. Ал эми сөөктөрүн карапага сала тургансып сындырып, этин казанга сала тургансып бөлүп жатасыңар. Ошондо алар Теңирди чакырышат, бирок Теңир аларды укпайт. Ошол убакта алардан өз жүзүн жашырат. Анткени алар кыянат иштерди кылып жатышат. Менин элимди адаштырган, тиштери менен кемирген, тынчтык деп кыйкырган, ал эми өздөрүнүн оозуна эч нерсе салбагандарга, согуш жарыя кылган пайгамбарларга каршы Теңир мындай дейт: Ошон үчүн көрүнүштүн ордуна силерге түн болот, пайгамбарчылыктардын ордуна караңгылык болот. Пайгамбарлардын үстүнөн күн батат, алардын үстүнөн күн караңгылайт. Көрөгөчтөр уятка калышат, төлгөөчүлөр шылдың болушат, алардын бардыгы ооздорун жабышат, анткени Кудайдан жооп болбойт. Мен болсо Жакыпка өзүнүн кылмышын, Исраилга өзүнүн күнөөсүн айтыш үчүн Теңирдин рухунун күчүнө, адилеттүүлүккө жана кайраттуулукка толдум. Акыйкаттыктан жийиркенген, түз нерсенин баарын кыйшык кылган, Сионду кан менен, Иерусалимди адилетсиздик менен курган Жакыптын башчылары, Исраилдин төрөлөрү муну уккула.
Анын башчылары пара алып сот жүргүзүп жатышат. Ыйык кызмат кылуучулары акы алып окутуп жатышат. Пайгамбарлары акча алып пайгамбарчылык кылып жатышат. Бирок ошол эле учурда алар Теңир биздин арабызда эмеспи? Биздин башыбызга аламат түшпөйт деп Теңирге таянып жатышат. Ошондуктан силердин айыңардан Сион айдоо талаасындай болуп айтылат. Иерусалим үйүлгөн урандыга айланат. Ал эми бул үй турган тоо токойлуу адырга айланат. 12 бөлүм. Ушул арада миңдеген киши жыйналып кысылыша турушту. Ыйса дегенде өзүнүн шакирттерине сүйлөй баштады. Фарисейлердин ачыткысынан, атап айтканда, эки жүздүүлүгүнөн сак болгула. Ачылбай кала турган жашыруун нерсе болбойт, билинбей кала турган сыр болбойт. Ошондуктан караңгыда айтканыңар жарыктуу угулат, үйдүн ичинде кулакка шыбырап айтканыңар үйдүн төбөсүндө жарыяланат. Досторум, силерге айтаарым, денени өлтүрүп, андан кийин эч нерсе кыла албай тургандардан коркпогула. Бирок силерге кимден коркушуңар керектигин айтайын. Өлтүрүлгөндөн кийин оттуу көлгө түшүрө ала турган Кудайдан корккула. Ооба, силерге айтаарым, ошондон корккула. 5 таранчы 2 ассариеге эле сатылат эмеспи? Ошондой болсо да Кудай алардын бирин да унутпайт. Ал эми силердин башыңардагы чачыңар да саналуу. Ошондуктан коркпогула. Силер топ таранчыдан кымбатсыңар. Силерге айтып коеюн, ким мени адамдардын алдында ачык тааныса, адам уулу да аны Кудайдын периштелеринин алдында ачык тааныйт. Ал эми ким адамдардын алдында менден баш тартса, Кудайдын периштелеринин алдында мен да андан баш тартам. Ким адам уулуна каршы сөз айтса, анын бул күнөөсү кечирилет. Ал эми ким ыйык рухка акарат келтирсе, анын бул күнөөсү кечирилбейт. Силерди синагогаларга, башчыларга, бийликтегилерге алып барышканда, кантип жооп беребиз, эмне деп жооп беребиз, эмнени айтабыз деп тынчсызданбагыла. Анткени ыйык рух силерге эмнени айтуу керектигин ошол учурда үйрөтөт. Ошондо эл ичинен бирөө Ыйсадан: "Устат, агам айтчы, ал мурасты мени менен бөлүшсүн" деп суранды. Ыйса ага: "Эй адам, ким мени силерге сот же мурас бөлүштүрүүчү кылып койду эле?" деди. Андан кийин аларга: "Байкагыла, дүйнөкордуктан сак болгула. Анткени адамдын өмүрү байлыгынын көптүгүнө көз каранды эмес" деди. Анан аларга үлгү насаат аңгеме менен сүйлөдү. Бир бай адам талаасынан мол түшүм алат. Ошондо ал минтип ойлонот: "Түшүмүмдү жыя турган жер жок. Эмне кылсам? Мындай кылайын, кампаларымды бузуп чоңураак кылып салайын да, бүт түшүмүмдү жана баардык байлыгымды ошол жерге жыйнайын. Анан өзүмө: жаным, сенде көп жылдарга жете турган байлык бар. Ичип же, көңүл ач деп айтайын" дейт. Бирок Кудай ага: "Акылсыз, ушул түнү жаның алынат, ошондо сенин жыйып койгондоруң кимге калат" деп айтат. Өзү үчүн байлык жыйнаган, бирок Кудайдын байлыгы менен байыбаган адамга ушундай болот. Анан Ыйса шакирттерине мындай деди: "Ошондуктан силерге айтып коеюн, эмне жейбиз деп жаныңар үчүн, эмне кийебиз деп денеңер үчүн түйшүктөнбөгүлө. Анткени тамакка караганда жан, кийимге караганда дене артык. Каргаларды карагылачы, алар эгин экпейт, оруп жыйбайт, алардын сактай турган жери кампасы да жок. Бирок Кудай аларды азыктандырат. Силер канаттуулардан канчасы артыксыңар? Кимгер түйшүк тартуу менен боюңарды бир чыканак өстүрө аласыңар? Демек, эгерде арзыбаган нерсени жасай албасаңар, анда башка нерселер жөнүндө эмнеге түйшүктөнөсүңөр? Лилия гүлдөрүнүн кандай өсүп турганын карагылачы, алар эмгектенбейт, жибирибейт. Бирок силерге айтып коеюн, атак даңктуу Сулайман падыша да булардын бириндей кийинген эмес. Эгерде Кудай бүгүн талаада өсүп турган, эртең болсо отко ыргытыла турган чөптү ушундай кийиндирсе, анда силерди андан артык кийиндирбейби? Ишеними аздар. Ошондуктан силер эмне жейбиз же эмне чебиз деп ойлонуп тынчсызданбагыла. Бул дүйнөнүн адамдары ушунун баары үчүн түйшүк тартышат. Ал эми силердин бул нерселерге муктаж экениңерди атаңар билет. Кудайдын падышачылыгын баардыгынан көбүрөөк издегиле. Ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет. Кичинекей үйүр, коркпо, анткени атаңар силерге падышачылыкты бергиси келет. Мал мүлкүңөрдү сатып, кайыр сыяктуу таратып бергиле. Өзүңөргө эскирбес капчык жасагыла. Кемибес кенчти, ууру жолобос, күбө жебес жерде асманда жыйнагыла. Анткени байлыгыңар кайсы жерде болсо, жүрөгүңөр да ошол жерде болот. Силердин белиңер курчалуу, чырагыңар күйгүзүлүү болсун. Өзүңөр да эшикти кагаары менен ачып берүү үчүн үйлөнүү тойдон качан келет деп кожоюнун күткөн адамдарга окшош болгула. Кожоюну келгенде уктабай отурган кулдар бактылуу. Силерге чындыкты айтып коеюн, ал белин курчап алып, кулдарын дасторконго отургузат да жакын келип аларга кызмат кылат. Кожоюн экинчи күзөт убагында же үчүнчү күзөт убагында келгенде уктабай отурган кулдар бактылуу.
Үйеси уурунун кайсы убакта келерин билсе, сак болуп, ууруга үйүнүн түбүн каздыртмак эместигин билесиңер. Силер да даяр тургула. Анткени адам уулу силер ойлобогон убакта келет. Ошондо Петр андан: "Теңир, бул үлгүн асаат аңгемени бизге эле айтып жатасыңбы, же бардыгынабы?" деп сурады. Теңир мындай деди: "Кулдардын тамагын өз убагында, ченеми менен берип турсун деп кожоюн дайындаган ишенимдүү жана акыл эстүү башчы ким? Кожоюну келгенде ошондой кылып жаткан кул бактылуу. Силерге чындыкты айтып коеюн, ал ага өзүнүн бүт мал мүлкүн башкартып коет. Эгерде жанагы кул өз ичинен менин кожоюнум жакында келбейт деп кулдар менен күңдөрдү уруп, өзү ичип жеп мас боло баштаса, анда ал күтпөгөн күнү, ойлобогон убакта кожоюну келет да, аны бөлө чаап, ишенимсиздерге тиешелүү жаза менен жазалайт. Кожоюнунун каалоосун билип туруп, даяр болбогон жана анын каалоосу боюнча иштебеген кул көп таяк жейт. Ал эми билбей туруп жазага татыктуу иш кылган кул аз таяк жейт. Кимге көп берилсе, андан көп талап кылынат. Кимге көп ишенип тапшырылса, андан көп суралат. Мен жер бетине от түшүрүү үчүн келдим. Оттун азыр эле тутанышын мен ушунчалык каалар элем. Мен бир чөмүлүү менен чөмүлдүрүлүшүм керек. Анын аткарылышын күтүп мен ушунчалык кыйналып жатам. Силер мени дүйнө жүзүнө тынчтык берүү үчүн келди деп ойлойсуңарбы? Жок, силерге айтып коеюн, бөлүү үчүн келгем. Анткени мындан ары мындай болот. Бир үйдө 5 киши болсо, бөлүнүп үчөө экөөнө, экөө үчөөнө каршы чыгат. Атасы баласына, баласы атасына, энеси кызына, кызы энесине, кайненеси келинине, келини кайненесине каршы чыгат. Иса элге да мындай деди: "Силер батыштан булут көтөрүлгөнүн көргөнүңөрдө, дароо жамгыр жаайт деп айтасыңар. Анан дал ошондой болот. Түштүктөн шамал соккондо күн ысык болот деп айтасыңар. Анан дал ошондой болот." Эй эки жүздүүлөр, жер менен асманды карап аба ырайын аныктай аласыңар да, ошол убакыттын белгилерин эмнеге аныктай албайсыңар? Эмне үчүн силер эмне туура экенин өзүңөр айырмалап биле албайсыңар? Сен каршылашың менен башчыга бара жатканда, жолдо эле андан кутулууга аракет кыл. Болбосо каршылашың сени сотко алып барат, сот күзөтчүгө тапшырат, күзөтчү сени түрмөгө камап салат. Сага айтып коеюн, акыркы тыйыныңды да төлөп бермейинче ал жактан чыкпайсың.